Dalbaysın aygada ciloy mene. Таттыбү Турсунбаева жөнүндө сөз болгондо, ай чырайлуу сахна жылдызынын табигый сулуулугу, сырткы өң түс келбетине жуурулушкан таланты, ички дүйнөсү баладай таза ишенчээктиги, адамгерчилиги, анан да ак мөөрдүн элесин берген Аккуунун трагедияга жыктолгон аялдык тагдыры армандуу айтылат. Көз алдыма эки эжем, Ак мөөр менен Таттыбүбүнүн элеси тартылды. Кыргыз элинин кайталангыс, бир кылымда чанда жаралуучу аккуулары, Соңкөл чүрөгүнүн ажайып мукам үнү, жандан башкача аруу сулуулугу дүйнөнү ойго салып терметип тургандай сезилди. Ак мөөр, Таттыбүбү, канбас музыка, тартылып бүтө элек ажайып сүрөт, чети ойло элек искусство го. Adam beşenek ay bitken, nur yüzüne gün bitken. Yalını var gözünde, tamgalarlı gözüne. Adam beyiştin altın çınar mı? Atın kim periştem? Mör. Mör? Ak mör. Bir kaşık suya koşup, uğurtap koysun bunu çok da. Yola çıkıla, harstan gele tat, kavlan gele tat, karakulak şer gele tat. Ооба, мындан ары карай Таттыбүбүнүн тагдыры жомок айланып, чыныгы реалдуу турмушта анын сулуулугу, таланты, образды жарата билгендиги, чеберчилиги айтылат го. Атагы таш жарган сахна жылдызы 1944-жылдын 12-июлунда жарык дүйнөгө келген. Улуу талант Нарын облусунун Чумгал районуна караштуу Чайык кыштагында төрөлгөн. Биздин үйлөбүз чыгармачылык үй бүлө болгон. Мына чоң атам Турсунбай, бул киши чоң комузчу, акын, куудул, ушундай адам болгон, молда адам болгон. Ал эми биз ошол укум-тукумубуздан бери ушу Турсунбаевдер болуп жүрөбүз да, ошол азыркы эмебизге чейин, неберебизге чейин. Анан кийин ошол жалгыз уулу болгон Мырсалы деген, Мырсалы атам болсо Токтогул Сатылгановдун эң кенже окуусу болгон. Ошол кишинин өзү чоң дастан, манасчы, акын, композитор адам болгон, музыкант. 1939-жылдагы Москвадагы өткөн Кыргыз искусствосунун декадасына Атай Огонбаев, Шекербек Шериковдор болуп Кремльде комуз черткен адам болгон. Анан эми өзүбүздүн үй бүлөбүз болсо 5 бир тууган элек. Апам Калибү эң сулуу, ушунчалык мээримдүү энекебиз эле. Ошол Таттыбү ошол апама окшош да. Соғын чоғына чейин чачы өлгөн, анан чоң уз болчу. Ал кишинин колунан ушунчалык жанагы кыргыз аял затына тийиштүү нерсенин бардыгын жасачу. Ошол райондо эң белгилүү ишмерлердин бири эле райком, райисполкомдун активдердин баары ал учурда ушундай эле согуш учурунан кийин мен билгенден ошо жанагы Сталиндин китилдери, шабыра, каратондор ушулардын бардыгын апам ошо тигип берчи. Эми чынын айтканда мындай эле да ошол 5 бир тууган болуп өстүк. Бирок ошол бут кийимди гана ошол магазинден алчубуз, калган кийимдердин бардыгын апам тикчи. Эми мына
Төрт бир тууганын ортосунда ошол жалгыз карындашым Таттыбү болду. Таттыбү жөнүндө айтсак абдан узак сөз да. 1961-жылы Ташкентте бир чоң группа окуп атканбыз. Ошондо биз 3-чү курста болчубуз. Ошон биз менен окуган ушул Болот Бешиналиев, Күнболот Досунбаев, Имаш Эшимбеков, Гүлчөз Абдурахманова, ушул сыяктуу бир топ балдар окуп атканбыз. Ошо кезде анан кийин бир группа келатат деп калышты да. Дагы кыргыз группа. Анан биз чындыгында абдан сүйүндүк. Дагы бир группа келип, Кыргыздын бир искусствосу, театр искусствосу, өнөрү бир алдыга чыгат экен деп. Анан келгенде биз абдан жакшы маана менен тосуп алдык. Ошонун ичинен Таттыбү Турсунбаева өтө айбаланып турду да. Ошонун бир анын ажары, анын сулуулугу, анын келбети, ички дүйнөсүнүн тазалыгы, анан бир турмушка болгон көз карашы. Анан билбейм, мындай адамдар буну энени гана сүттөн жаралат. Алладан келет, Теңирден келет мындай таланттар. Ошон үчүн ошол муну мен Таттыбүдөн көрдүм да. Таттыбүнүн ошол мына окуучулук кези өзүнчө өтүп кетти. Ал эми мына студенттик кезеги менимче ушу Таттыбү үчүн эң жөрөлгөлүү, эң сыймыктуу, эң баалуу учуру деп эсептейм. Театрдан башкасын келгенге чейин. Ошондо бизде 9 группа бар эле. Өзбектерден 4 группа, орус группасы, казак группасы, каракалпак группасы, таджиктер, түркмендер, кыргыздар иши кылып 9 группа бар эле. Ошонун эң кичинекей Таттыбү эле. Бүт ректораттан мугалимдерге чейин ушунчалык сыйлап таанышкеле беркелетчи. Таанышке деп кандай болду? Ушундай сүйкүмдүү, ажарлуу, ушундай эле. Анан ошол жерде окуп жүргөндө эле алгач ушу Таттыкем оозго алына баштаган. Анткени мунун үнү аябай бийик эле да. Улут мына элдик ырдыдачы, классиканын ырдачы. Ошондо мына 2-3 курстан Соловей деген ырды ырдаган. Бул Соловей деген ырды оңой ырчылар ырдабайт. Ошол студенткесин ырдап, мына ЦКнын секретары Рашидов Караболга менен келип, чет мамлекеттен меймандар келсе, атайын Таттыбүнү алып барып, ошо ырдатар эле. Биз комузчулар ансамблинин катышчыбыз, анда Машботойду, Чайкаман, Айдаранын көрөнгүнү 5-6 чертер элек. Ушундай бир сонун учур эле. Андан сырткары Таттыкем ошо республикалык эмеде филармонияда солистке болуп бийлечи. Өзбекстанда. Тамара Ханым деген Советтер Союзунун эл артисткасы, ошонун колунда тарбияланган Таттыбү. Анын канында ажайып сулуулук да бар эле. Анткени Таттыбү сахнада, турмушта ак куудай созулуп өткөн Бүбү Сайра, айтылуу ак мөөр бир уруунун кыздары болгон. Эне сүтүндө комуздун добушун көкүрөккө сиңирип, Таттыбү бой тартып буралып өсөт. Элдигир Гүлкайырды созолонтуп аткарып кароого атышат. Анын аткаруусундагы бул ыр радиого жазылып алынат. Өнөрдүн өсүшүнө чейри жол башталат. 16 жашар ырчы кыз Салиманын ыры аттуу кыска метраждуу көркөм тасмага тартылат. Mağa yeriterek Cürbedin bir o erkelep Cülettü dala yaradan Cürektün çoğu yeçelek Cülettü dala yaradan Cürektün çoğu yeçelek 63-жылы биз дипломный спектакль деп коет. Ошого Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жолук жалым деген спектаклдин атайын коюп келдик. Ошондо башкы ролду Таттыкем ойноп келген Аселди. Мына Асел, ошотто Асел аркылуу Таттыкем биринчи жолу
кыргыз драма театрга биринчи жолу ошол чоң ролду ойноп келди дейм да, ошондон башталды. Бул ок жайга келгенде Таттуу сахна үчүн жаралганы дароо эле байкалыптыр. Түгүл анын ырчылык өнөргө чоң дарамети бар экендигине адистер баа беришип, Москвага окууга, чет өлкөгө конкурска чакырышат. Бирок анын кыраакы педагогу колдон чыгаргысы келбей театр сахнасында тарбиялайт. Мүнөзү жумшак, бала кыял, ачык айрым Таттуу бул институтту өзүнүн курбулары менен ийгиликтүү бүтүрүп чыгып, Кыргыз мамлекеттик драма театрына келип кирет. Бул театрдын сахнасында ал дароо эле эл көзүнө түшөт. Анын перидей сулуулугу менен таланты жуурушуп, көрүүчүлөрдү өзүнө тартат. 1968 жылдар болчу. Ошондо драма театрында Шварцтын Кар королевасы деген драмасы жүрүп калды. Ошо Таттуулер менен кошо окуп келген менин кайнылерим болчу, Жумабек Козукеев деген жигит койгон болчу. Ошондон мени чакырып көргөн бул спектакльди. Ошондо баягы Таттуу Кар канышасын ойноду. Эми анын келишимдүү мүчөсү, караганы, мойнун момундай бурганы, ушунчалык бир керемет сулуулук өзүнчө. Анан кийин анан өткөн сулуулугу, Кар канышасы баягы өзүнүн аппак кийген кийими, башында коронасы баягы канышанын. Ой, бир сулуулук, шумдук. Анан өзү ойлоп тапкан бир вокалист бар экен да, баягы сөзү жок, үн менен. Ошон менен ушундай бийик үн менен моминтип туруп ырдаганда, менин отургантым эле оюма бир укмуш эпизод келди. Ал мындай болгон эле. 1963 жылы мен консерваториянын 3-курсунда окуп жаткам. Анан Ташкенттен келген студенттер ошол жака практикага келиптир. Кандалат? Бир кызды ээрчитип келди. Мен анда Таттууну тааный элек болчумун. Ушундай бир назик, керемет кыз экен. Эже, мен тиги Ташкентте бизде дагы вокалдан берген сабак болот. Ошондо мен вокалдан сабак алам. Мен ырдайм деди. Алиябевдин Соловей деген ырдайм. Мен чочуп кеттим. Муну деген профессионал ырчылар ырдайт да. Аны мен айттым, кандай, сен чындап эле ошону ырдайсыңбы? Ошол өзүнүн тональносын ырдайсыңбы? Ошол өзү бийиктиги. Да, ошондой ырдайм деди. Мен аны концертте да ырдаган болчумун деп өзүнүн өмүр баянын бир аз айта баштады. Мен агам Нуркан Турсунбаев деген ошол өзү оон чыгарат, мен ырдайм. Берде бир нече мына 14 ушундай өзүбүздүн Ташкенттеги группабыз бар. Биз баардыгыбыз абдан бир туугандай болуп жашайбыз. Бир сындырым нанды бөлүп жейбиз. Ушунчалык деп ушинтип тим эле тыпылдап айта баштады. Мен баягы таң калгандан таң калып эле карап турдум. Анан айттым, сен консерваторияга окуйт белең ушундай үнүң менен? Анан десем, ойлонуп калды, аны ойлобогон да мурда. Анан окуйт элем деди. Казыр ошол Соловейди ырдап бересиңби десем, ырдап берем деди. Мен таң калдым. Жүр анда ошол жерден эле биздин деканга ээрчитип бардым. Вокалдык факультеттин деканы бар, Тетус деген. Анан барып эле айттым, ушу биздин Ташкенттеги окуган кыздардын арасынан ушундай кыз бар экен. Соловейди ырдайт экен. Сону ушуну угуп көрөсүзбү? Деп ошентсем, ал ушундай жакшы киши болчу. Улуттуу немец, Титус деген. Мейли угуп көрөйүн деп ар жака киргизип, анан кичине упражнениялерди берип ырдатып, аны улам ал мурда ырдап жүргөн экен да ошондой. Улам бийиктеген сайын эң сонун ырдап атат. Үнүнүн кооздугу, тембр, боектор укмуштай. Мен таң калгандан таң калдым. Анан кийин ойлодум ичимде. Ой, бул биздин оперный театрда ырдаса, бул дүйнөгө атагы чыккан кыз болмок экен. Биринчиден бул актриса, экинчиден абдан сулуу, үнү да укмуш экен. Буга эч кандай жолтоо болбос эле. Бул бир биздин театрда ушундай бийикке көтөрө турган кыргыздын бир укмушу болот эле деген ой кетти. Анан кийин тиги киши карап туруп, о, Соловей. Анан вряд ли бул кишини кой берет. Жибербейт го. 4-курсунда окуйт экен булар. Анан айтты, болуптур деди. Биз сени кабыл алабыз. Сен институт бүткүнүң, анан келгенден кийин кабыл алабыз деп. Анан күлүп эле ошого деле эме берген жок, мындай маани берген жок.
Мен болсам ичимен ойлонгон бойдон эле калдым. Кантип ушу кыз консерваторияда окубайт? Түптүс мунун жолу консерваторияда. Себеби бул эң бир бийиктикке жетмек, классикалык искусствонун бийигине жетмек да. Ошо ойдон булар кетип калышты. Анан муну менен жүргөндөрдүн арасындагы эң бир сулуу, эң бир кубаттуу, эң бир актриса таланттуу ушу Таттүбү болчу. Анан жанында жүргөндөр кантип кое берет? Нурканда кантип кое берет? Ал жанынан чыкпай өзү карындашын кайтарып жүрөт экен. Бир эме жылдырбай. Анан ошол жердеги балдардын баардыгы ушунчалык бугу менен сыймыктанган ушундай кыз экен. Театр ишмерлери Таттүбүнүн чыгышы менен кыргыз театрына жаңы жылдыз келген деп айтып келишет. Театрда сулуу каармандарды кыйла жылдар бою аткарып келген Бакен Кыдыкееванын улгая баштаган учурунда Таттүбүнүн чыга келиши токтоло калган чыгармачылыкты кайрадан жандандыргандай болгон. Таттүбүнүн келиши менен айрыкча андан мурда деле бүтүрүп келгендер болгон. 57-жылы мисалы Москванын Луначарский атындагы театр институтун бүтүрүп келген бир группа бар болчу. Мына азыр бирөө калып, бир экөө калып да Далбай баштаган. Анан ошол кийинки келиши Ташкентте бүтүрүп келгендин келиши жанагы Аятбек Абдурахманова болобу, ким Козукеев болобу, Бийназаров болобу, Исраилов болобу, башка ошолор менен кошо бүтүп келип, ошонун ичиндеги Чолпон жылдыз сыяктуу, Алтын казык сыяктуу ай жаркын деп айталычы. Өзүнүн тышкы кебетеси менен, бой мүчөсү келишкендиги менен, сымбаты менен, ай жаркын сулуулугу менен кыргыздын жомокторунда бар. Ай десе аркы жок, күн десе көркү жок деп башталат. Ошондой мүнөздөгү актрисанын келиши албетте баягы токтоп калган көрүнүштү жандандырды кандайдыр. Ошол себептүү кийин кыргыз режиссерлору Абдыкадыров болобу, Назаралиев болобу, башкасы болобу, Бообек Ыбыраев болобу, ошол Таттүбүгө ылайыкталган чыгармалар башталды да. Таттүбүнүн театрдагы эң биринчи эмгеги Кызыл жоолук жалжалым пьесасындагы Аселдин роли эле. Ошонун атына кызынын атын Асел коет. Ушундан соң куду дүрт эткен өрттөй таланты ачылып, тез эле убакытта Таттүбү деген ат кыргыз жеринде дүңгүрөйт. Сырткы сулуулугу эле эмес, талантынын күчтүүлүгүнөн башкы ролдорду биринин артынан бирин жаратат. Башкы ролдор Жалаң Таттүбүнүкү болуп, ал катышат деген пьесаларга эл кезекке туруп калышкан. Муну менен эле тим калбастан театрга удаа эле киного сунуш түшө баштайт. Кыргыз керемети деген атакка ээ болгон ошол 60-70 жылдары кыргыз кино дүйнөсүн дүйнөлүк аренага таанткандардын бири Таттүбү Турсунбаева эле. Эң биринчи аткарган ролу Ак мөр болгон. Андан кийин эле Уркуя, Кызыл алма, Атадан калган туяк, Саманчынын жолу, Сүйүү жаңырыгы кинолоруна тартылат. Таанече көбүнчө ошол бир классикалык ролдорго кандай бир бап келип калганы, ошо Бакен эженин булардын буга менимче, менин көз карашымда бир эки нерсе негиз болуш керек да. Булардын сырткы келбети европалык түзбөлүшү бар, чапжак, узун бойлуу, өң келбетти келишкен. Бул бир экинчиден ички интеллект. Мына ушунун негизинде булар ошондой бир образдарга, бир классикалык үлгүдөгү спектакльдерге абдан бир бап келип калган да. Таанеже бул армандуу дүйнө болуп калды. Чынында Таанеженин ушунчалык 37 жашта келинде деген жаш күлгүндө кезинде кетип калды. Аркасында чоң укмуш бир залкар чыгармалар карат эле биздин тарыхыбызда. Мына ошол ачылбай калды. Биз азыр Таттүбү Турсунбаеванын трагедиясы эмнеде деп биз көп учурда сиздер журналисттер бизге сурай бересиздер. Биз өзүбүз сурай беребиз. Деги эле трагедиясы эмнеде деп. Адам баласында мындай экен да. Өзгөчө ушу искусство жаатындагы адамдарда, менимче, менин жеке көз карашымда, эженин сулуулугу,
эженин мүнөзүнүн ушунчалык бул киши 4 эркектин ичинде кыз эрке өскөн, эркек баладай. Мен мүнөзүн абдан жакшы билем эженин. Эже бир мындай жана бир аялдык кылып, бир быжы сөздөргө тигил мындай менен жумушу жок эле. Алденең дурайын турмушай деп койчу да. Болгон келген ушул болчу. Абдан бир мындай бир өзү орустар айтмакчы, жизнь радостный, бир Кудайдын бир берген бир белек эле да бул киши. Бул киши өзгөчө кийинип, кийим тандап, өзгөчө бетине косметика жасаган деле киши эмес. Кудай Таала жаратылыш өзү берген бардыгын. Эмне кийсе жарашы деп биз айтып каларлык. Эже эмне кийсе жарашат деп. То есть бул жагынан мына бир мындай адам бир башкача көрүнүп, өзгөчө көрүнүп, анан кийин башкача кабыл алат экен да. Мисалы сырт чөйрө, бирөө ич ачышып карайт, бирөө көрө албай карайт дегендей да, ушундай нерсеси болот экен. Анан кийин мунун мүнөзү абдан бир жумшак, ушунчалык ишенчээк болгон. Баарын өзүндөй көргөн да. Мына менимче трагедиясы балким ушундабы деп те эсептеп кетем. Шекспирдин Ромео Джульеттасы коюлган эмес. Орто Азияда коюлса аз коюлат. Анткени Шекспирдин өзүнүн канча бир комедия, канча бир трагедиясынын ичинен атактуусу Отелло, Ромео Джульетта, жанагы Юлий Цезар, Гамлет, Макбет, ошонун ичиндеги чоң эмеси ашыктык, махаббат темасын таңазалаган, ошо үлгү болуп кала турган Ромео менен Джульетта сүйүүнүн тунуктугу, тазалыгын. Джульеттанын ролуна ушу европейский, тем более английский ыкмадагы пьесаны Таттыбүбү аткарып чыккан. Таттыбүбү студент кезде Ташкентте чогуу окушкан Имаш Эшимбеков менен баш кошуп, көпчүлүктүн эсинде өздөрү аткарган Ромео менен Джульеттадай трагедиялуу тагдырга туш болушкан. Таттыбүбүнүн театрдагы эң биринчи эмгеги Кызыл жоолук Жалжалым пьесасындагы Аселдин ролу эле. Ошонун атынан кызынын атын Асел коет. Babam manas жайлаган тырагын аңсап жүрүп ем, ортамызда жылқы көт, есерінен тыңшы көт, жастығынан батыл көт, жан тербеткен ақын көт, еліңді жақсы көріп ем, боз қояннан түлкі көт, өрнектеулі түлкі көт, көзден суы көт, жүрегі үйрек қуы көт, жалқысынан егіз көт, шабай шыққан жеміс көт, жеріңді жақсы көріп ем, үміттің нұры төгілген, көзіңді жақсы көріп ем, үлкіңе көңіл ұнаған, сөзіңді жақсы көріп ем, келдім еліңе, ағатай өзіңді жақсы көріп ем, өзіңді жақсы көріп ем. Имаш өзі мындай анын таланты, анын келбетинин ички, анан тышкы сулуулугу, анан жигитчилик касиети күчтүү болчу. Анан эми баягы келгенден кийин экөөнүн баягы жылдызы келишип калды да. Калгандан биз анан кубанып, анан акырынан кийин экөө баш кошту. Биз абдан кубандык. Себеп дегенде эки жылдыз анан ким каалабайт? Эки көрүнүктүү, эки жылдыз, эки талант, эки өнөр бир кошуп бир бөлө курса неге жетсин? Анан биз курсташ катары, замандаш катары биз абдан кубанганбыз. Ошол уркуясын тартып атканда міне ушундай көрүп, мен биринчи жолу ак мөөрүн көргөндө эле бул каяктан чыккан актриса деп міне тамшанып, эмне кыларын билбей, баарына айтып, ушундай актриса бар да ак мөөр. Билбейсизби жеке? Жок, ушул азыр көрүп атырмын, ушу Кыргыз драма театрга барып көрүшүм керек экен деп калдым. Ошондо көргөндө мен ойлогом, карачы Кыргызстан кандай акыл чыгат экен деп. Салтты билсе канжантай, адатты билсе канжантай. 300 жылкы бир айдап, кызыл куйрук нарайдап, кулдугуна бир келмек. 600 бие бир айдап, айыр өркөштүү нарайдап, көргөнүнө бир келмек. Не только мында красивый, жакшы, сулуу эмес, как актриса ойногону да мыкты да, ойногону да мыкты болчу да.
Зулайка деген кожо жаштагы ханның кызынын ролун аткарган кезде ага кыргыз кийиминин жарашканы аздык кылып да жакшынакай өзүңөр ханның кызынын өтүгү жанакы белдемчиси же болбосо жанакы кийген эмесине чейин кундуз себетейге чейин анан таттуу келгенде Афия Эркинбаева айтар эле карачы бул кишинин өң түсүн красавица катары ушинтип айтайынчы ай жаркын ай чырайлуу актриса экени көрүнүп турат да белгиленип турат айырмаланып турат атайы. Мына ошондой пьесаларда жанакы сулуулуктун үлгүсү катары Акбоз атта бир каарман жоокер дагы хандын кызы Калмак ханның коңтаачысы деп коет кунтайчысынын кызы Чарындын кызы Лайлунду аткарган. Биринчи ролда бул, экинчи ролда Балыкбаева болор эле. Анан ошо таттуу көргөндө жоокердин кийимин кийип берет ал. Таң каласың да лирикалык актрисанын жоокер кыздын тем боло отрицательный геройдун кызы. Эгер ушинтип айтсак, ошондо бөтөнчөлүгү байкалып турар эле киргенде жалжым болуп. Мына ошентип театрдын тартылуу күчү, өзүнүн байкалбаган ички касиети зритель дейли көрөрмандарды өзүнө тартып турчу. Азыр кимди баштык кыласыңар? Аны билбейм. Ким болсо ошо болсун. Бирок бей бечарага арка бел болсун. Бечаранын бечарасы эле катындар бизбиз, биздин балдарыбыз. Биздин кыргыз элинде улууларды кичүүлөр сыйлаганы жакшы. Эрин катыны сыйлаганы жакшы. А эмне үчүн? Эмне үчүн кичүүлөрдү улуулар сыйлабайт? Катынын ери сыйлабайт. Итемген, жапалак деген уруулар жок. Эки гана уруу бар. Байлар уруусу. Анан дагы кедейлердин уруусу. Карабайсыңар тигилерди. Түрдүү уруулардын кулактары менен байлары чогулуп алышып, ынтымакта отурушат. А биз болсок, ит мышык чыркырашып жүрөбүз. Тигилер болсо, ит кабышат, кул чабышат деп табасы канып отурат. Кинода аткарган айрыкча эки кинофильмди айта кетишибиз парыз. Себеби ушул кино менен кино эпоханын учурундагы эпохальный деп айтат орусча бир доорду камтыган Уркуя деген кинофильм чыкты. Бул кинофильм ичиндеги бир доору дегенибиз колхоздошу мезгилинде Совет өкмөтүндө бир төңкөрүштүү мезгил болгон. Мисалы Шолоховдун Поднятая целина деген киносунда бар, романы да бар. Ошол сыяктуу Кыргызстанда, Орто Азиядагы бирикме чарбанын орношо колхоздоштуруу темасы ошол кезде тап күрөшүн курчуп турган кези, ошол кезде биринчи чыгыштан, күнчыгыштан чыккан жалпы алганда, анын ичинен Орто Азиядан чыккан аял жетекчи, жаш жетекчи. Ошону шайдаган эл. Мына ошо каарман жетекчини лирикалык мүнөздөгү актрисанын аткарышы укмуштай Уркуяга сайкеш келген да. Бүт өмүрүн театрга арнаган залкар талант, эл артисти Бакирдин Алиев менен жубайы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кеңеш Курманалиева бүт өмүрүн кыргыз театры менен кино искусствосунун өнүгүшүнө чейир салган адамдар. Биз Таттуу Турсунбаева тууралуу көрсөтүү даярдай баштаган маалда Бакирдин Алиевдин көзүнүн тирүү кезели. Таттуу азыркы замандын айчырыгында жаралган адам болчу. Анын адам перселиги, анын жүрүш-турушу, анын театр искусствосуна иштеген эмгеги өтө эле баалуу, мыкты болчу. Мен ушу наарасы болгонум. Арбаган айланайын, ошо төлөмүш жакшы тартты, алды наамды. Оператор Кадыржан Кадыралиев ал деле алды. Ушу Уркуяны ойногон Таттууга бериш керек эле да. Ушуну бербегенге таң калам да мен. Ошо баягы ошол убакта бир тоголо карш деген болчу. Анда атын жазып турбай эле ура берчү. Ошонткөндө ошондогу чоңдорду ошол убагындагы ошо чоңдорго таң калам да, ошолордун душмандары жок бекен. Бар да алардыкы. Ошону туура түшүнүп эле ошондо берип койсо болмок. Бирок бербесе дагы көбүрөөк алып эле эч ким тааныбагандар толуп атат. Ошону албаса дагы Таттуу өлгөн жок. Таттуу тарыхта калды калай.
Onu Kırgız var yerde tattı өлбейт. Men Kırgızмын дегендин жүрөгүндө tattı. Kılımdan kılımga жашай берет. Men oşoğa razı olam. Tattığının kinolaарын көргөндөр dünya жүзүндө кайсы улут көрсө дагы ошонун жүрөгүндө. Мен бала кезде ушундай жол менен жүрүп бара жатканда биз жүрбөй эле болуп тоолор, гүлдөр, бак дарактар агып бараткандай сезилчү. Жок, Рукуя. Жол аккан жок. Жол менен биз агып баратабыз. Енесіндей болып қалды, бакенеже ушундай жан дили менен ошо Манас Нуру Семетейди Каныкейди бербей койгон. Жана айтып кетпедимби? Анан Таттүүнүн көзү өтүп кеткенден кийин ушу эжекем көпкө өзүнчө сыздап, ойлонуп жүрдү дагы. Анан Таттүүгө арнап 60 жашында ушу Таттүүгө арнадым деп туруп Каныкейди жогорку деңгээлде классика кылып чыгарган. Мына эжекемдин эмеси. Эми мына 31 жашында Таттүүнү биздин Кыргыз драма театрынан жараксыз актриса деп чыгарышкан. 31 жашында гүлдөп жаңашылып келаткан учурунда. Сулуулукту аянбай берип, атакка жеткиргени менен жараткан Таттүүнүн аялдык бакытын, инсандык тагдырын жарды кылып койгондой, Таттүүгө кимдер гана кол сунбаган. Ешимбеков Имаш менин досум, курсташ досумдун бактысы бар экен. Ошондой тапнакай көгүчкөндү кармап калгандыгына биз сыймылганбыз. Ошол убакта эле болот бешен ай. Эми мындай. Эми бул ал турмуштун бул эң бир кызык жагы балким мисалы үчүн да, балким мен жактырып калгандырмын. Ал эми бир эле кызды бир эле эмеге эметпейт да. Кыздардын сулуулугу деги перилерге манабы көз арткандар көп болот. Мен болсом деген. Анан ал тагдыр деген бир эле ишке буйрут да, туурабы? Өмүр бою сүйүп, ошо жакшы көрүп тийгени Имаш эле. Кыргызда бир укмуш нерсебиз бар. Ушуну бир унутпасак. Бул Кыргыз элибиздин мүлкү. Бул сулуу кыз, күлүк ат, алгыр куш. Ушулан баардыгы Кыргыздын эмеси да, туурабы? Ар намысына жараган. Анан эми ушундай Кудайым берип жаратылышым жаратып койсо Таттүүгө кимдер ашык болбойт эле. Таттуу Турсунбаеванын ар бир спектакли мени кызыктырчу да. Ошон үчүн убактыма карабай, өзүмдүн тиги кызымды алып алып туруп барып, орусча окуса дагы барып туруп көрчүмүн бүт бардым. Особенно Жулеттасын көргөндө жөн эле Кыргыздын периштеси экен деп ушинтип жүрчүмүн көрүп. Анан кийинки ушу маданиятка келген, маданият министри болгондо жанагы Аршырбек женится деген аял алат деген үйлөнөт. Аршырбек үйлөнөт дегенди барып көрөйүнчү буга эмне роль бериптир. Десем ошол жактан мындай чуркап жүрөт. Ушу роль буга туура болбой калды да. Ушунчалык Таттуу баягында өзүмдө сүйлөшкөндө айткан, бул ролду эмне алдың сен я? Башка роль бул жок болсо эмне алам, азыр ушуну ойноп атырмын деди да. Ошондо таң калып калдым. Ролуң да болот балам, званияң да болот. Деп ошентип аябай өзүмдүн кызымдай кабыл алып ушинткенде ошол спектакльден кийин мен аябай директор менен сүйлөштүм. Буга бербейсиң режиссер менен да. Анда тиги Ибраев болчу. Ибраев өзү дагы шарактап жүргөн. Ибраевге айттым, бул эмне кылганың я? Сен дагы ушуларга кошуласың я. Десем, жок эми өзү деле ойнойм деп айтты. Ушуна оюм бу ушуга деп ошентип. Ошентип аябай нааразы болгомда, себеби ар бир спектаклин көрүп, ар бир киносун көрүп, суктанып, балдарым айтып ушуну көрчүмүн да. Мындай актриса, мындай сулуулук Кудай таалам берген, просто махаббат берген сулуулук. Спашка, келчи. Чекеңе жооп берип өп коюп.
Ушун сен эле жигип кете деп турасың бия. Мына беле мына көдөн турган намыс, мен намысымды эч кимге сатпайм. Сен эмелеп келген жана картаң неме менен да соо эмессиң. Бирок мына бизде бир башкача оору бар, айыкпаган. Аны доктор айыктыра албайт. Жана көрө албастык, ичи тарлык, ушак айың деген мына бу драма жүрүп атса, бер жактагы спектакльдер ушулар жөнүндө. Ар жактагы закулисный деп коет. Көшөк артында, кулис артында уюшулган кутум, уюшулган топ, күбүр шыбырлар. Эми туураш кыйын дагы, элин көрөйүн дегенге чейин, караш тигин дегенге чейин сөздөрүн биз театр истегенден кулагыбыз чалып калган жери бар. Аны ошол аткарып аткан учурда ошолорду саясий мемге айлантып, анан жыгып буттан чалып деп айталычы, жыгыш үчүн баягы анда тоголок арыз деп койчу, анонимкаларды жиберип, кээ бир жерлерде жанакы түз эле министрге жетекчиси кирип барып айткан учурлар болгон. Тойгонмун бул дүйнөдөн. Тойгонмун болот мана ажыраган күнү. Бу жалган дүйнөдө айрылсам, тиги дүйнөдө кошуларым болот ма? Тагдыр жазса. Тукумуң жүзгө жетпесин. Жүзгө жетсе күзгө жетпесин. Өзүңө окшоп, курдебетте күрсүлдөп, күчтүүлөрдүн босоосунда жүрүп өтсүн. Менден алган алкышыңуш. Таттыбүй Турсунбаеванын тагдыры өтө катаал келип, ал мезгилинен эрте кеткен өлүмү менен бүткөн. Таттыбүйнүн сөөгү Орок айылындагы адырга коюлган. Бир тууланын Уркан Турсунбаев арманын дене боюна сыйдырып көтөрүп, Таттыбүйнүн атын өчүрбөшкө аракет жасап келет. Таттыбүбү толукшуп толуп турган курагында 37 жашында жайрады. Аттиң, бири кем дүйнө деген ушул тура. Адам жаш өссө, элдин эсинде жаш бойдон калат эмеспи? Биздин көз алдыбызда Таттыбүбү ак куудай мойнун койтуп, анысы бүт мүчөсүнө куп жарашып, жароокер жылмайып, ошонусу менен театрды нурдантып, сахнада, экранда роль ойносо, жылдыз болуп жанып турган элеси калды. Акку болуп көнүдөгү жай барат.